Men Bişkekte жашайм. Лейлекте дагы жашайм. Өзүм Лейлектен келдим азыр биогумус үчүн. Интернеттен Райхан эженин биогумусуну дайым көрүп кызыгуу менен ушул кишиден алганы келдим да. Мен азыр 2,5 тонна алып кетем. Алма көчөттөрүмө салгалы. Канчаны алдыңыз эми? Азыр 10 сомдон деп алып атам. Мен полукарликовый алма тиккенмин. Ушул полукарлик бул кичине эле жерге тигилген да. 30 сотук эле жерге, почти 33 сотук жерге. Ошол көчөттөрүмө салам деп алып кеттим. Бишкекте 10 жылга жакын болуп калды Бишкекте жашаганыма. Кай жашаганыма так барып келип эле эки жакта жашайбыз да. Сөлжандын баягы фруктуу коштордун чириндилерин, отходторун чирип кеткен фруктуу кошуларды жегениге, мөмө жемиш, жер жемиштерди жегениге кызыгып атам да. Себеби мен ошондой жумуш кылган үчүн меники чиригендерим, бузулуп кеткендерим бүт бардыгы мусорго кетет. Мен азыр ушул Сөлжанды апарып туруп, ушул Райхан эжеден азыр постоянно байланышып туруп Райхан эже менен ушуну жасагым келип атат. Ушул өтө кызыктар болуп калды. Лейлек районунун Катыраң айылында жашайм. Азыр биз мурдагыдай себеби баягы селитрасыз немесиз эч кандай немени өстүрө албай калдык да. Жер жемиш болобу, же мөмө жемиш болобу, муну өстүрө албай калдык. Ошон менен гана канча жолу дарылайсың бир эле сезондо. Анан ушул биздин мен ойлойм ушул биздин Кыргызстандан өндүрүлгөн продукциялар булар башка мамлекеттердин албай яткан себеби фитосанитариядан өтпөй жатат. Ошон үчүн бул органикалык жер семирткич биогумус менен өстүрсөк жакшы болот деген ойдомун. Себеби мисалы үчүн биз канча быйыл мөмө жемиш, жер жемиштер бардыгы арзан болуп, мисалы азыр Бишкекте оптомдо картошкалар 3 сом болуп жатат. Эгер ошону биз Сөлжанга жетирип өндүрчү болсок, биздин ошол картошкабыз 10 эсе кымбатка сатылат да, картошка. Чүйдө, көлдө эккен картошкалар 3 сом, 2 сом болуп калды. Ал эми алмаларды карасаң, базарда 3 сом, 5 сом, 1 сом ушундай баага түшүп кетти. Ушуга жедирип туруп өндүрсөк, кайра мул 10 эсе кымбатка туруп кетет экен да биздин ошол мөмө жемишибиз. Мен ушуга өтө кызыктар болуп калдым. Азыр бизге клиенттер алуучу казгарлар келип отурат, биогумус Сөлжан булар биздин Лейлек районунун Катыраң айылында болот экендер. Анан дагы кошумча баягы жашылча жер жемиштерди базарларда сатып жумуш жасайт экендер да. Азыр ушул жерде Рахат аттуу сиңдим мага айтып атат да, мага айтпаса да мага белгилүү, быйылгы жылы жер жемиштердин бүт баары чирип кетти. Бүт баары базарда арзан болду. Мисалы үчүн картошка көрсөм 3 сом, 2 сомго чейин чыгып кетти. Алмалар 10 сом болуп атат, эң кымбаты. Жашылчалардын бүт баары банкротко учурады. Эми мен ушул жерде Айыл чарба министрлигинен, жогору кеңештен, айыл чарбага тиешелүү ушу жогоруда отурган бийликтерден суранып кетер элем да. Азыр биздин дыйкандарыбыз эч быйылгы жылда байыган жок, бардыгы толугу менен банкротко кирди. Эгерде ушул Сөлжандарды алып барып туруп, дыйкандар ошол ишкердик жер жемиштер менен ишкерлик кылган кишилер алып барып биоманы жасап туруп, технологияны туура пайдаланып туруп колдоно турган болсо, мисалы үчүн азыр ушу клиенттеримден бирөөсү айтып атат, менин сурологон формаларым бүт баары чирип кетип, кайда барышымды билбесем, муну өтө саткандан дагы булардын жоготууну жолу өтө кыйын болду деп айтып отурат да. Эми ошол булар Сөлжан өстүрүүнү билгенде, ошончо туура жашылчаларын Сөлжан дегенде, ошол хурманы же картошканы же алманы 10 сомдон 15 сомдон алып сата албаса, Сөлжандар жесе сөзсүз түрдө 10 эсеге ошол хурмалары 100 сомго чыгат эле да баасы.
bulardan çıkargan gumusu oşonca faydalı kelip berет da. Men suranıp keterim dagı dıykanlar sizler uşul teknologiyaga ötüңүздөр. Biz organika menен iş kılaylık. Organika menен iş kılmayınca hiç kaçan dıykanın biri eki bolboyt da. Azыр ötө бул айыл чарба немесиде өтө чоң бир кризиске учурап турган мезгили. Ушул кризистен алып чыгып кете турган технология ушул. Эгерде биз ушул биогумус менен болгон жер жемиштерди сактасак, өзүнүн немесини маяга чейин аябай сонун сактап берет да, булардын курамында нитраты жок. Не себептен ошо кура ушул мен интернеттен көрдүм. 68 vagon жер жемиштер кайтты да, лаборатория анализде 2-есе, 3-есе, 4-есе чейин нитрат чыкты да. Ошол нитрат менен муну шоруну курутуп атат да. Жер жемиштердин ошо тез айнып, бузулуп кетишиге нитраттар себепчи болуп атат. Эгерде органика менен жер жемиштерди өстүрүп туруп, кетелкөгө экспорт кылабыз да, өзүбүздүн ички экспортто же тышкы экспорттарда неме кыла турган болсок, мунун составында нитрат жок, чыгып тура берет да. Өзүнүн немесini, сапатını өтө жакшы уша берет. Таш керек. Таш.